Салам достор, ынтымақ телеканалында жаңы долбоор старт алды. Ал менин жерим деп аталат. Биз менин жерим программасында Кыргызстандын коз ажайып жерлерин көрсөтөбүз. Азырдагы көрсөңүздөр, сыртта сонун болуп жаз келип, дарактар жашыл болуп, бүчүр байлап калган кез, бирок тилекке каршы карантин. Бирок өзгөчө абалдагы бизге тоскоолдук жарата албайт. Сиздерге коз жерди көрсөтүүнү баштай беребиз. Биз биринчилерден болуп Баткен жергесин сизге көрсөтөлү деп чечтик. Ал үчүн бизге Баткенден кесиптешибиз Салам радиосунун жетекчиси Улукбу Амирова эжекебиз жардам берет. Анда биз Улукбу эжеге байланышка чыгабыз. Алло. Улукбу эже, саламатсызбы? Нуржамал, кандайсыңар? Кандай, жакшысызбы? Биз оштон чыгып атабыз. Карантинде кантип атасыңар? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, акырын иштеп атабыз. Улукбу эже, азыр мына карантин болуп калды, бирок ошентсе дагы биз Баткен жергесиндеги өзгөчөлүктөрдү көрөрмандарга көрсөтөлү деп чечкенбиз. Анан сиз жардам берип, ушул жакындан элдер кантип жашоо кечирип атат, аймакта жашоо кандай уланып атат, жардам берип койсоңуз деп чыгып атабыз да. Жакшы болот. Азыр аябай Баткен сулуу болгон мезгили да өкүнүп атканбыз. Карантин болуп бизге келчүлөр келе албай калды деп. Жакшы болот экен. Анда мен Айгүлгүлүн тартып бербейинби? Мен ошол айылда төрөлгөм. Бирок тоого чыгам деп айта албайм, анткени карантин болуп атат, жабык болсо керек. Бирок ошол айылда үйлөрдө Айгүл өскөн королор бар. Ошол жака барып тартып көрөйүнбү? Рахмат сизге. Рахмат. Анда күтүп калабыз видеолорду. Рахмат. Болуптур анда. Бериңиз. Баткен Кыргызстандын чек аралаш аймактарынын катарында. Коңшулаш Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен чектешип турат. 2001-жылы облус статусуна ээ болуп, бүгүнкү күндө 6 шаар, 189 кыштагы бар. Калкы 538 миңден ашуун. Мынтип чакан облус болгону менен табияты кооз, эли эмгекчил жана таланттуу келишет. Облуста Айгүлгүлү фестивалы, өрүк жарманкелери өткөрүлүп келет. Иш-чараларга коңшу мамлекеттерден да коноктор катышып кетишүүдө. Бул өз кезегинде сырткы туристтерди тартып, Баткен облусу жерлерге таанылып келе жатат. Баса, дагы бир кызыктуу маалымат айта кетели. Айгүлгүлү дүйнөдө Рябчик Эдуарда деген дагы бир илимий аталыш менен белгилүү. Бул гүл мамлекеттерден бир гана Кыргызстандын Баткен аймагындагы Айгүлташ тоосунда өсөт. Элестетиңиз, Айгүлгүлү 7 жылда гана биринчи гүлүн ачат экен. Ошондуктан дагы жыл сайын жергиликтүүлөр бул гүлдү сактап калуу үчүн Айгүлгүлү фестивалын өткөрүп келишет. Мына бүгүн 2020-жыл 7 апрель, дал ушул мезгилде Айгүл тоого Кыргыз Республикасынын бүт аймагынан, керек болсо чет жактан толгон токой миңдеген туристтер келип, Кызыл китепке кирген биздин белгилүү Баткендин символу болгон Айгүл гүлүн көргөнү келишет эле. Бирок быйыл мына ушул дүйнөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Айгүл гүлү да өзүнүн көрүүчүлөрүн дейинби, сүйүүчүлөрүн күтүп томсоргонсуйт. Азыр корукка алынган Айгүл тоосунун айланасын жергиликтүүлөр көзөмөлдөп турушат. Мына ушул Айгүл гүлүнүн мекени болгон Кара Булак айылы. Негизи айылга кире бериште эле Айгүл тоо менен Козулан тоо дарбазадай болуп турат. Мына те алыста сиздер көрүп турган тоо бул ошол биздин кереметтүү, атактуу болгон дүйнөгө таанылган Айгүл гүлү тоосу. Ушунун эле карама каршында турган мына Козулан тоо турат. Негизи экөө мурда бир болгон деп айтышат уламыштарда. Илгери бир байдын кызы болгон экен. Айгүл гүл сулуу кыз ушул бир элди баккан, бир жерди башкарган байдын кызы болгон дейт. Ал эми ошол байдын эң улуу вайзири, аскер башчысы Козулан Баатыр болгон экен. Ал экөө аябай бири-бирин сүйүшөт. Бир күн катардагы эле жоого чыкканда Козулан Баатыр ошол жоодон кайра келбейт. Анын жүрөгүнү жоокерлери кутучага салып келет. Мындай кайгылуу окуяны уккан Айгүл кыз тоонун чокусуна чуркап чыгып, өзүнүн боюн мына ушул тоодон таштаган дейт. Ал эми Айгүл кыздын
каны чачыраган ар бир тамчыга ушул тоодо өскөн кереметтүү айгүл гүлү өсүп чыккан деп жергиликтүү тургундар уламыштарды айтып жүрүшөт. Айгүл гүлүн гүлдөп турган мезгилин көрбөй калат экенбиз деп сарсанаа болбой туруңуздар. Коруктун жанында жайгашкан Айгүл таш көчөсүндөгү ар бир короодо айгүл гүлүн эгишкен. Кесиптешибиз аталган үйлөрдүн бирине баш багат. Мен айткандай эле. Кандайсыздар? Кандайсыздар отурасыздарбы? Мен айткандай эле ушул Айгүл таш көчөсүндө негизи эле ар бир эле баш үйгө киргенде айгүл гүл өсөт. Азыр үйдүн эсине жете элекмин, бирок ага чейин мына короодогу гүлдөп турган айгүлгө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Көптөн бери Карабулакта болбойт элем, Москвага жүрөт элем. Быйыл мындай карантин болуп, көп жылдан бери быйыл болуп атам Карабулакта. Айгүлдүн гүлдөгөнүн да өзүм көрбөйт элем коргондачы. Азыр пока карантинде ушул эми үйдөгү жумуштар менен арык казмай, көчөт менен заместитель, огородтой бир аз. Ошол эми. Бул гүлдү менин атам эккен. Бул где-то бир 50 жылдан ашык болду. Бул жерде экөө болгон, бул жерде экөө болгон. Ошол өзү уруктап көбөйдү. Ошондон көрүнүп турса керек, мончака ушул урук түшүп өзү. Жактан койгон бул жака эми чыкты. Бул жака таштаганбыз мунургудачы. Анан бул жака өзү учуп, шамал менен учуп көбөйдү. Анан мурда эч ким деле анча эме кылбайт эле. Могу кече эгемендүүлүк алгандан кийин элдер кызыгып, туристтер келе баштады. Ошондон биз да бул жака кеңейттик. Бул жакта ворота бар эле, муну жаптык. Воротаны тияктан ачып турист кабыл ала баштадык. Айылдын шайыр апалары болсо быйыл өтчү фестивалга даярдык көрүшкөн болчу. Кийинки жылы Айгүл гүлүн көргөнү барсаңыздар, Айгүл таш көчөсүнө сөзсүз кире келиңиздер. Апалар ыр белек сунуп тосуп алышат. Жарыгы ай нурунан токтоп өткөн, жамалың чолпон жылдыз жаба төккөн. Жасайын жашарат дейт бактылуу тоо, кучактап коюнунда айгүл өскөн. Кол өнөрчү апалардын жумуштары болсо тескерисинче карантинде кызуу жүрүп жатыптыр. Алар бизге жүндөн шырылып жасалып жаткан килем кездемелерин тартып жөнөтүштү. Какма арабы килем деп коебуз, арабы килемди согуп жатабыз. Бардык шарты бар. Мынандай маскаларыбыз менен, антисептиктерибиз менен отуруп алып, тез-тезден колдорубузду самындап жууп, убакытты үнөмдүү пайдаланып, бул биздин килемибиздин артыкчылык жери өзүбүздөн чыккан жүл натуральный килемдерди токуп жатабыз. Мурда ыраңдарга салып, кызылдап, ар түрдүү светтер менен токуйт элек. Азыркы заманга жараша болуп, натуральный кара менен актан гана токулуп жатат. Жүл килемибиз, арабы килемибиз. Ошондуктан биз бир жагы лечебный, мындай эч кандай бир эмеси вирус оору сыркоосу жок. Кайра ошондой нерселерди, вирустарды өлтүрүп дарылай турган лечебный жагы бар. Муну дагы ошол заказга кете турган килем. Бул ошо биз Америка менен договор келишим түзгөнбүз. Ошо келишимге Кудай кааласа жол ачылса Бишкекке жеткирип беребиз. Анан Бишкектен ары ошо донорлор өздөрү алып кетишет. Апрель мезгилде Карабулакта мына сонун болгон Баткендин сакурасы болгон өрүк дагы дал ушул мезгилде бул айылда гүлдөйт өзгөчөлүгү. Баткен шаарында өрүк чак эле гүлдөп гүлүн төгүп бүттү. А бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай өрүктөр дагы апалкай болуп гүлдөгөн.
Жарандар карантинде үйлөрүндө болгондуктан өрүк бактарына жакшылап көңүл буруп жатканы байкалат. Мөмө жакшы берүүсү үчүн ар кандай зыяндуу заттарга каршы залалсыздандырып коюшкан. Үй шартында балдар үйүндө каникул мезгил булар негизинен ушу багбанчылык менен иштеп, анан кийин малдарды карап, мындай тоокторду карап жаткан мезгил. Баткенде өрүктүн өзү гана эмес, андан жасалган азыктардагы брендке айланган. Маселен, сиз буга чейин өрүк курут дегенди уктуңуз беле? Бизге азыр өрүк куруттун даярдалышын облус тургуну Турсунали Толомушев айтып көрсөтүп берет. Учурда үй кожойкелери мына ушул жумуш менен алек. Ар бир эле адам өз үйүндө мына бүгүнкү дем алып аткан мезгилинде өз үй шартында даярдап алса да болот. Бул ден соолукка өтө пайдалуу азык болуп эсептелет. Мунун составында негизинен ушул сүзмө, кадимки эле өзүбүздүн сүзмө, анан өрүк кошулат. Булар чогулуп туруп, жанагы эле орустун майдалагыч мясорубка деп коет, ошону майдалап өткөрүп туруп, кадимки эле кыргыздын казаны, кыргыздын очогу, жанагы өрүк менен сүзмөнү мясорубкадан өткөргөндөн кийин алып келип ушул казанга салып туруп, кадимки сүмөлөк кайнаткандай кылып отуруп кайнатып турат. Себеби казандын төгөрөгүнө жабышып калбаш керек. Бул экинчиден бүгүнкү күнү ушул үй бүлөлүк кирешеге да жакшы, жаш балдардын тамак ашына да жакшы. Себеби дегенде бүгүнкү күнү жеп жаткан жанагы балмуздак, жана башка даярдалган тамактар булар эч кандай натуралдык эмес, бүт кошумчасы бар, химиялык заттар бар. А биздин даярдаган тамак бул 100% органика, 100% нукура тамак болуп эсептелет да. Мындан сырткары үй кожойкелери да жана турбай курут кургатып атышат, өрүк курут кургатып атышат. Мындай атайын кургаткыч бар. Бу жерде мына азыр кургап жатат, буйрса. Облустун эли күнүмдүк жумуштардан бошобойт. Карантинге карабастан аймакта жашоо кызыктуу. Балдар үйдө компьютер сыналгы аркылуу окууга кыйналып жатышканы менен сабактарын калтырбай жакшы баа алууга тырышып жатышат. Турмушун ишеге арабаң, туулдуң калдың балага дегенде баары турмуш өтө берет экен, токтоп калбайт экен. Тоокторду тамак бердимби? Кана, тукум тууп турбу? Жөн тууптур. Канча тукум болду? 40 болуп калды. 40 болду. Буларды эмне кылабыз эми? Бастырабыз да? Бастырабыз, чөчө чыгарып. 40 чөчө чыгат экен да буйрса? Жакшы. Үй ичинде мына башталгыч класста окуган балабыз мынтип сабак окуп отурат, мындай онлайн. Кайсы темада өтөсүңөр, Нуразим? Кайсы сабактан? Англис тилин окуп атасыңарбы? Жакшы катышып атасың, 5 алып атасыңбы? Калгандарыбыз болсо үйдө ушинтип телевизор көрүү менен убакыт өткөрүүдөбүз. Урматтуу мекендештер, Баткен эли биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз. Буюрса 2021 жылы апрель айында өрүкзар өзүнүн апапак болгон өрүкзары менен, мынасы тоо болсо толгон, жык толгон Айгүл менен сиздерди кучак жайып тосуп алат. Азыр болсо үйдөн чыкпаңыздар, анткени сиз үйдөн чыкпаганыңыз бул өзүңүздүн, жакыныңыздын, балдарыңыздын, эле өлкөдөгү биздин жарандардын ден соолугуна кам көргөнүңүз болот. Карантин бүткөндө мына ошол кооздуктарды көрүү үчүн сиздер Бишкектен жумасына 2 жолу уюштурулган авиа каттам менен келсеңиздер болот. Ошондой эле Ош шаарынын маршруттук такси кызматтары менен келсеңиз болот. Мында сиз Ош, Кызылкия, Кадамжай, Баткен багыты менен жол жүрөсүз. 500 сом жол акы төлөсөңүз, 4 сааттын ичинде айдоочулар дарекке жеткирип коюшат. Ошондой эле Баткен шаарынын мейманканаларынын орточо баасы 300 сомдон 600 сомго чейин жетет. Карантин бүтүп жашоо мурунку калыбына түшсө, Баткен жергесине барып сөзсүз эс алып келиңиздер. Облуста Айгүл күнүнөн сырткары дагы сиздер көрө турчу көптөгөн жерлер бар. Маселен, ошол эле Карабулак айылында Музбулак корого негизделген. Бул жерде тарыхый инсандардын эстеликтери бар, ошондой эле чет мамлекеттен келтирилген түрдүү бак-дарактар, гүлдөр отургузулган. Мындан сырткары чет жерден келген туристтер Ак Кайын, Гавьян сыяктуу жайлоолоруна суктанып келишет.